Жогорку кеңештин депутаты Наталья Никитенко, экс-депутат Аида Салянованын инеси Улан Саляновдун өлүмүнүн иликтенишине кызыкты. Бир шектүү кармалып, экинчиси өлкөдөн чыгып кеткени маалымдалган. Бул маселе боюнча кандай иштер аткарылды? Мындан тышкары бул иште саясий себеп тууралуу айтылган. Ал жоопсуз калды, деди эл өкүлү бүгүн 17 апрелде Жогорку кеңеште өкмөттүн отчетун кароо учурунда. Депутатка жооп берген ички иштер министри Улан Исраилов кылмыштын бети ачылганын билдирди. Сиздер билесиз, ички иштер министринин башында эле саясий себеп жок экенин маалымдалган. Аталган кылмыштын бет ачылды. Шектүүлөрдү өткөрүп берүү маселеси чечилди. Биздин кызматкерлер иш сапары менен Россияга барып, аларга кесиптештерибиз жардам беришти. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Далил буюмдар, куралдар, жүйөлөр тергөө жолу менен аныкталды. Кененирээк айтып бере албайм, тергөө жүрүп жатат. Бирок кылмыштын бет ачылды, деди ички иштер министринин башчысы. Улан Салянов 2017-жылы 6 ноябрга караган түнү өз үйүндө белгисиз адамдардын огунан 42 жашында көз жумган. Ал Көкжар жаңы конушунда толук курулуп бүтө элек, дарбазасы жок үйдө жубайы жана 2 уулу менен жашачу. Булак турмуш кейжи.